Айгүлдүн бөлөсү күтүүсүз өтүп кетип, тез арада эртеңки күнгө Бишкектен Ошко учушу керек болуп калды. Бирок билет баасы 7000 сомдон ашып, такси менен барууга аргасыз болгон. Айгүл дагы бир күн күтө турса, билеттин баасы 2000 сомго арзаныраак болуп, 5000 сомду түзмөк. Бирок анын убактысы таптакыр жок эле. Ички каттамдардын баасы эмнеден улам келип чыгат? Кыргызстандагы авиакомпаниялардын артында кимдер турат? Коңшу өлкөлөрдө билет баасы кандай? Алдыда айтып берем, биз менен бирге болуңуз. Азыр мен сиздерге ички каттамдагы билеттин баасын салыштырып айтып берем. Бишкек Ош каттамына бир күн мурун билет ала турган болуп калдык дейли. Билет сатып алган күнү баа 7000 сомдон ашып атат. Эң эле арзаны 6000 сомдон жогору. Ал эми 10 күн мурун ала турган болсок, билеттин баасы 3900 сомдон башталарын көрүүгө болот. Бишкектен Жалал Абадка уча турган болуп билетти бир күн мурда алсак, 3700 сомдон көп акча керек экен. Ал эми коңшу өлкөлөр Өзбекстан, Казакстандагы ички каттамдарында абалгандай. Бишкек Ош аралыгы болжол менен бирдей болгон шаарларды алып көрөлү. Казакстандагы Атрау, Актау ички каттамын карайлы. Анда бир күн мурун ала турган болсок, билеттин баасы 4000 сомдон башталат. Эгерде 10 күн мурун билетти ала турган болсок, 2500 сомдон. Ошондой эле Өзбекстандагы Ташкент, Самарканд ички каттамдарын дагы карап көрдүк. Бир күн мурунку билеттин баасы 10000 сомго жакын болсо, 10 күн мурунку баа 4000 сомдон башталат. Өзүңүздөр көргөндөй, Кыргызстандагы билет баалары Казакстанга караганда кымбатыраак. Мисалы Бишкек Ош каттамынын бир күн мурунку баасы 7000 сом болсо, Казакстандагы Атрау, Актау багытындагы болгону 4000 сомдон башталат. Ошондой эле алдын ала алуу мүмкүнчүлүгү боюнча да айырма чоң. Кыргызстанда 3900 сомдон, Казакстанда болгону 2500 сомдон башталат. Өзбекстанда абал тескерисинче экенин көрүүгө болот. Алдын ала билет алууда Ташкент, Самарканд каттамы Кыргызстанга караганда кымбатыраак. Ички каттамдарды тейлеген авиакомпаниялардын артында кимдер турат? Осман Airlines авиакомпаниясы Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун туунду компаниясы 2023-жылы каттоодон өткөн. Ишкананын жетекчиси Айдаралиев Жолдошбек Мухамбетович буга чейин AirKG авиакомпаниясын жетектеп келген. 2023-жылдын этегинде бул кызматтан кол жууп, кийин Осман Airlines'ка директор болуп дайындалган. Ушул жылдын май айында Айдаралиев 24 KG басылмасына маек берип, өзү жетектеген авиакомпанияда билеттин баасы эң ыңгайлуу деп белгилеген. Ал учактарды сатып алууга жана тейлөөгө кеткен каражат билет баасын андан төмөн кылууга мүмкүнчүлүк бербээрин кошумчалаган. Мындан тышкары, өлкөдө 1,5 миллион адам туруктуу учарын айтып, Осман Airlines тейлөөнүн 70%-ын камсыз кылууну көздөп атканын билдирген. Тезжет Airlines компаниясы 2013-жылы катталып, 10 жылдан кийин кайра каттоодон өткөн. 2024-жылдын сентябрь айынан тарта компания Бишкек, Ташкент, Бишкек каттамдарында ачкан. Ишкананы индиялык Сингх Арун Кумар жетектейт. Ал эми негиздөөчүсү катары АК компаниялар тобу жабык акционердик коому көрсөтүлгөн. Сингх Арун Кумар өзүнүн социалдык тармактардагы баракчасында авиацияда 20 жылдык тажрыйбасы бар экенин белгилеген. Ага чейин ишкананы Кыргызстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын мурдагы президенти, Жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Аскаров Алик Бакиевич жетектеп келген. Айтмакчы, учурда Аскаров Авиатрафик Компани авиакомпаниясында дагы директор жана тең негиздөөчү катары көрсөтүлгөн. Тең негиздөөчүлөрдүн катарында Дамин Карим Фиатович жана Гудимова Ирина Ивановна дагы бар. Ачык булактарда Карим Дамин Кыргызстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын мурдагы вице-президенти экени айтылат. Авиатрафик Компани алгач 2003-жылы катталып, 2024-жылдын этегинде кайра каттоодон өткөн. Компания ички каттамдардан сырткары эл аралык каттамдарды дагы жүргүзүп келет. Ишкана өзүнүн расмий веб-сайтында эксплуатациялык коопсуздук аудитин эл аралык аба транспорту ассоциациясы тарабынан ийгиликтүү өткөнүн маалымдаган. 2021-жылы каттоодон өткөн Aeronomad Airlines компаниясын Аралбаев Тимур Эркинович жетектейт. Негиздөөчүсү Шейх Ирина Владимировна. 37 жаштагы Тимур Аралбаев социалдык тармактарда өзүн маркетолог деп тааныштырат. Привет, меня зовут Тимур Аралбаев. Я тот самый офигевший маркетолог, который продал даже свой день рождения. 2023-жылы Аралбаев Манас аэропортунун коммерциялык директору кызматын аркалап турган кезде Instagram социалдык тармагынан инфокурс сатып атканы тууралуу маалымат чыккан. Бул билдирүү коомчулукта талкууга алынып, стратегиялык мамлекеттик ишкананын эсебинен акча табуу канчалык мыйзамдуу деген суроо жараткан. Анын Instagramдагы жарнамасы талкууга алынган соң, аэропорттун басма сөз кызматы Аралбаевдин өз ыктыяры менен жумуштан кеткени тууралуу расмий маалымдаган. Ички каттамдардагы билеттин баасы боюнча маселе буга чейин жогорку кеңеште бир нече ирет көтөрүлгөн. 2023-жылы ноябрь айында депутат Бактияр Калпаев Жарандык авиация мамлекеттик директорунун орун басары Канат Төлөгөновго нааразычылыгын билдирген. Ал жаңы учактар сатып алынганда бийлик өкүлдөрү билеттин баасы 2500-3100 сомго чейин түшөт деп убада берилгенин, бирок чындыгында мындай баалар жок экенин айтып чыккан. Жаңы самолеттор келгенде жарыя кылдыңыздар эле да. Билет 3100 сом болот, 2500 сом болот. Бирок
тилекке каршы ошол баалар азыркы күндө жок болуп атат. Эмне себептен? Буга Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов билеттин баасы 3100 сомдон эле башталып жатканын, бирок ушул баады алыш үчүн алдын ала алыш керек экенин айткан. Ошондой эле билетти канчалык кеч алса, ошончолук кымбат болоорун белгилеген. Ошондой эле баалар эле азыр учурга сиз айткандай 3100 сом, бошко жалаатка 3100 сомдон учса болот. Бирок качан алдын ала билетти алса, мисалы үчүн 2 жума мурун алдын алса ошондой баага алса болот. Мисалы үчүн Баткенге азыр Баткен Разаковго 3600 башталат. Бирок эртеңки күнү учам деп туруп, эртеңки күнү алганда сөзсүз түрдө билет жана аз болгондуктан жогорулайт. Бул мындай айтканда авиакомпанияларында бир эмеси мировой практикада ошондой да канчалык кеч алсаң ошончо кымбат болот да. Билеттин баасынын кымбаттыгы быйылдагы парламентте көтөрүлүп, депутат Миргүл Темирбаева жергиликтүү калктын мүдөөсүн айтып чыккан. Дейт, мурда мына 4250 сомдон башталган болсо, азыркы күндө билеттин баасы 6800гө чыгып кетти деп айтып атышат да. Эми бул өзүңүздөр билгендей республикадагы эң алыскы аймак Лейлек району болгондуктан бул Бишкек, Разаков, Бишкек авиакаттамына биздин жашоочулар өтө көп катташат да. Анан узак жол машина менен баруу билесиздер канчалык кыйынчылыкты жаратат. Ошондуктан бул авиакаттамдын баасын кайрадан көзөмөлгө алып берүүнү суранып жатышат. Ал эми депутат Бакытбек Марипов Бишкек-Ош, Бишкек-Баткен рейстеринин баасы 8000 сомго чейин көтөрүлүп атканын белгилеген. Июлда мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова Facebook баракчасына президентке кайрылуу жасап, авиабилеттин баасын жөнгө салып, буга чейин берген убадасын аткарууну өтүнгөн. Садыр иним Манас ошондой эле шаарларыбызга тиешелүү аэропорттордо оңдоп, түзөп, ишке киргизип жатканыңар албетте өтө кубанарлык иштер болуп жатканы рас. Бирок авиабилеттердин баасы кечиресиң иним, биздин эл көтөргүз болуп күндөн күнгө өскөнү, ачык айтсам баарыбыздын маанайыбызды түшүрүп жатканы чындык. 2020-жылы Стамбул-Анкарага учканымда мен аябай таң калгам. Билеттин баасы биздин акча менен 1000 сом. Анткени Стамбул менен Анкаранын аралыгы Бишкек-Оштой. Түркияда бензин да авиакирайсында өтө кымбат. Бизде салыштырмалуу бензин да авиакирайсында арзан. Азыркы учурда кандай экенин билбейт экенмин. Садыр иним, өзүң билесиң, авиакаттамы карапайым элге да өтө зарыл транспорт. Ооруганда той топур болот жана башка. Жакында студенттер учуп келе башташат. Ким 11128 сомдук билетти көтөрө алат? Хан Эйр кимдин авиакомпаниясы? Ким уруксат берди авиабилеттин баасын 11128 сомго көтөрүүгө? Ош Бишкек жолунда авиабилеттин баасына чыдабай, такси менен жолго чыгышып жүрүп, миңдеген жарандарыбыз авариядан каза болуп жатышканы жөнүндө да сиздерде маалымат болсо керек. Жазсаң арман көп. Кыскасын айтсам, Садыриним, жеке өзүң авиабилеттердин баасын жөнгө салбасаң болбой калды. Өткөндө самолет сатып алганыңарда убада берген элеңер. Авиабилеттин баасы 3000 сомдон ашпайт деп. Эми убадаларыңарды аткаргыла, инилерим. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги экс-депутаттын кайрылуусуна дароо реакция кылган. Билдирүүдө суроо талап сезондук сатып алуу убактысы, тарифтик саясат, авиакүйүүчү майдын наркы жана эксплуатациялоо чыгымдары сыяктуу ар кандай факторлордун негизинде авиакомпаниялар билетке бааларды өз алдынча коёру айтылган. Мындан тышкары Бишкек-Ош аба каттамдарын ата мекендик авиакомпаниялар түз жана туруктуу ишке ашырып жатканы белгиленген. Рынокто ар кандай онлайн кызматтар, мобилдик тиркемелер, туристтик агенттиктер жана авиакассалар иштеп жатканы кошумчаланып, билеттерди түздөн-түз авиакомпаниянын расмий сайтынан же мобилдик тиркемеден сатып алуу сунушталган. 2024-жылы Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коом башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов пресс-конференцияда жаңы үлгүдөгү самолеттор алынганын, аларды башкара алган адистер саналуу гана экенин, Кыргызстандын учкучтары башкарып баштаганда билеттердин баасы төмөн болорун билдирген. Биз Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматына байланышып, кыргыз учкучтары каттамдарды башкарууга киришкенби, ички каттамдын билеттеринин баасы качан төмөндөйт деген суроолорду узаттык. Буга жооп катары Asman Airlines авиакомпаниясында учурда 13 жергиликтүү жана 5 чет өлкөлүк учкуч иштеп атканы айтылды. Ал эми билеттин баасы төмөндөрү тууралуу маалымдалган жок. Тескерисинче билеттердин баасы жергиликтүү жана ички рынокто эң пайдалуу бойдон калууда. Тарифтерди төмөндөтүү маселеси рынокто конъюнктурага жана экономикалык кырдаалга түздөн-түз көз каранды деген жооп алдык. Авиабилеттин баасы 2 бөлүктөн коюлат. Биринчи бөлүк бул тариф. Тариф учуунун негизги баасы. Аны авиакомпания өзү белгилейт.
Бирок ал учуу багытынын узактыгынан, классынан, мезгил жана компаниянын саясатынан көз каранды. Мисалы жайында жана майрам күндөрүндө тарифтер жогору болот. Эл аралык деңгээлде тариф саясатын Эл аралык аба транспорту ассоциациясы жөнгө салат. Алардын сунуштары авиакомпаниялардын чечимине таасир этип, эл аралык тарифтер көп учурда алдын ала белгиленген баада болот. Тарифтердин дагы эки түрү бар. Биринчиси базалык тариф, билеттин толук баасы. Экинчиси атайын тариф, белгилүү шарттар менен берилген арзаныраак баа. Бирок мындай билетти кайтарып алуу же алмаштыруу мүмкүн эмес. Ал эми билеттин баасынын экинчи бөлүгү аэропорт жана авиакомпания алган кошумча төлөмдөрдөн турат. Алар учакты тейлөө, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу, документтерди иштеп чыгуу сыяктуу чыгымдарга жумшалат. Мындан тышкары күйүүчү майга камсыздандырууга билетти иштеп чыгууга кеткен төлөмдөр камтылган. Авиабилеттин баасынын өзгөрүшүнүн эң негизги көрсөткүчү бул күйүүчү майдын наркы. Мындан тышкары билет баасына дүйнөлүк валюталардын курсу дагы түздөн-түз таасир этет. Сиз Чекит медианы көрдүңүз, пикир калтырып, видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.